Uşu Ноқаттын eli, Кадамжайдын eli, Баткендин eli, Leylektin eli жаман кыйналды да. Эмнеге дебейсиздер бе? Алар борборго, ошко келүү үчүн сөзсүз түрдө мына ушул Ноқаттын тешик жолдорунан өтөт. Ноқаттын жолу качан оңдолуп бүтөт экен, а? Биздин үнүбүз мамлекеттик жетекчилерге жетет бекен? Өкмөткө жетет бекен? Баары Кудайдан. Алладан тилейт элек ушул жол эртерээк оңдолуп кетсе экен, жолу жакшы, элдин турмушу жакшы деп коет. Эфирде тез кабар, алып баруучу сүйлөп жаткан жигит Атакул Жалилов. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум. Биз Кызыл Кыяга кетип жатат элек. Бүгүн Кызыл Кыяга иш сапарга бара жатабыз. Ноқаттын тешик жолдорун, оюлган илме тешик жолдорун сиздерге көрсөтүп коелу дедик. Ноқаттын центринен ушул жол башталат. Ямага түшө бересиң, ямадан кача бересиң. Бир тешиктен качсаң, экинчисине түшөсүң. Кыскасы ушундай. Машинанын ходовойун жепте турган болду бул жол. Эртерээк эле оңдолуп калса жакшы болмок. Сонун болмок. Бул жол эми Ош Баткен жолу, Баткенден Кадамжайдан бери оңдолуп келе жатат. Эми дагы бир 2 жыл ичинде оңдолуп бүтүп калар. Азыр Кызыл Кыядан бери башталды. Бир аз сабыр кылып турушубуз керек баарыбирчи. Бу бир күндө, 2 күндө же бир айда бүтүп кала турган нерсе эмес да. Мына ортолору кээ бир жерлери дөң болуп шишип кеткен. Кээ бир асты пас унааларга алардын курсагына тийип калат. Карданы жарылып калышы мүмкүн. Көрдүңүздөрбү? Бири-биринен качып атып, кээде эки машина кагышып алышы да мүмкүн. Этият кылып, абайлап айдабаса болбойт. Бул жолдорда оңдолуп калар, Кудай буйрса. Көрдүңүздөр мына, биз секин бара жатабыз. 30да, 40да, 20да ушундай. Ээрчишип, жол тандап мындай тешиктерден өтүп, кыскасы ушундай өтөсүң да. Негизи Чоңолай тарап, Алай тарап, Өзгөн тарап, Жалал Абад тарап почти оңдолуп бүтүп эле калды. Жалал Абадта гана Маданияттан бери Сузакка чейин кичине жол калган, эми аны деле оңдоп жатат. Буюрса 1-2 жылдын ичинде бүтүп калышы мүмкүн. Ал деле центральный жол. Аны менен бирдей эле ошондой эле статустагы дагы бир жол ушул. Бирок оңдолуп элек да көптөн бери. Буга эми өкмөттүк контрол керек. Өкмөттүк көзөмөл керек. Эртерээк акча каражатын бөлдүртүп, эртерээк жумушчуларды иштетип, эртерээк ошол тендерден утуп алган компанияны көзөмөлдөп, ага акча каражатын бөлдүрүп берип, ушинтип эртерээк иштетип бүтүрсө жакшы болот эле. Жакшы болот эле, туугандар. Туурабы? Бул Ноқат жолу, көрдүңүздөрбү? Биз Ноқаттын центринен чыгып келе жаткан чагыбыз. Азыр Белөрүккө барабыз. Дыйканчылык күч болуп атат азыр Ноқатта. Көрдүңүздөрбү? Ар бир поляда мындай жер чапкан эле дыйкандар. Ноқаттын тешик жолдору. Илме тешик деп коет бизде. Азыр дагы көрсөтөм сиздерге. Азыр точно көрсөтөйүн эле сиздерге. Карап туруңуздар азыр тешик жолдорду. Мына тешик көрдүңүздөрбү? Мынанда дагы бир тешик. Мына дыйкандар, караңыздар. Мына ортосу шишип кеткен жолдун. Мынандай тешиктер көп да. Көрүп атасыздарбы? Көрүнүп атабы? Салам алейкум. Кандайсыздар?
dıykançılık gördüңүздөр ноокатта дыйканчылык өтө күч болуп атат. Адам кумурскадай ызгыйт. Азыр чабык мезгил. Мака чабып аткан, тамеки чабып аткан, семичке чабып аткан. Бул жерде дарбыз болбойт. Ноокаттыктар дарбыз экпейт. Эшек мингенди сагынды бе? Мына ушул ноокаттын жолу. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бир дуа кылып коюңуздар эми. Ушул жолубуз эртерээк оңдолуп кетсин. Лайк басууну, комментарий жазууну унутпаңыздар. Тез кабарды, Тез кабар News каналын көрүп туруңуздар. Көрүшкөнчө.